Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Бакыт Төрөбаев Атажурттун төрүнө өттү. Алмазбек Атамбаевди агалап, андан тарбия алып, дарысына даба алган, жоголуп дайыны чыкпай, эки жолку шайлоого катышпай калган Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев өзүнүн партиясынын башын аттап, башка партияга улакчасынан секирди. Ушу менен Бакыт Төрөбаев Бакиев мезгилиндеги Ак Жол партиясынан баштап, улам бир бийликтин партиясына секире берип, эми Атажуртка келип турган кербеси. Кийинкиде кийинкисине секирет. Ал көнүмүш адат. Бабанов президент, Төрөбаев өкмөт башчы деген Төрөбаев мында эмне деген шарт койду экен? Кошоматчылыгы ачыкка чыкса да, элди көз көрүнө алдап, кошоматчы эмесмин деген Төрөбаев. Жолуң болсун, Төрөбаев. Коркок, уялчак, калпычы миллионерлер. Кыргызстанда байлар көп болгону менен өз көмөсүнө тарткан, эл аралап жүрө албаган көпөстөр көп. Башына иш түшкөндө элин таштай качып жатып, Өмүрбек Бабанов коркок коен атка эл атынан коюлду. Куран кармап, менин дүйнөм жок деген Кубанычбек Жумалиев дүйнөсү асман сапырылып чыгып, Куран кармаган калпычы ысымга эл тарабынан ыйгарылды. Коомдук жайларда, коомдук каттамдагы автобустарга түшкөн депутат кыздарды көрүп уялып, Кантип Жолдошбаев уяты жок уялчак делип, калктын кебине калды. Ушунча акчалары туруп, эл арасында электораты жок акчабайлар. Балбан Кыргыздын кыздары Айсулу, Мерим, Айпери улуу элдин улуулугун даңазалап, ата даңкын көтөрүп, желегин желбиретип, өлкөсүнүн кадыр баркын барктап, дүйнө жүзүнө Кыргызстан мамлекетин таанытты. Айсулу Тыныбекова күрөш боюнча дүйнө жүзүнүн 2 жолку чемпиону болсо, анын катарына Кыргыз дагы бир балбан кызы Мерим Жуманазарова дүйнө чемпиону болду. Дагы бир балбан кызыбыз Айпери Медет кызы байгелүү коло медалды жеңип отурат. Илгертен Кыргыз эли балбан билектүү, күчтүү, эрктүү эл экени Манас эпосу аркылуу билдирип келсе, эми ачык дүйнө жүзүнө көрсөтө баштады. Дагы бир чемпиондордун аркасынан чемпиондор ээрчишип, эрөөлгө чыгышат. Кыргыздын кыргыз экенин көрсөтүп коюучу балбандары бар. Анын далили дүйнө жүзүнүн чемпиондору, карапайым элден чыккан кыраан кармандары. Билектерин түрүп бийлик талашыга киришти. Киришкенде да катуу кириштөңдөнөп, ушундай өңүт 10 октябрда башталды. Анда партиялар шайлоого катышарын билдиришип, курултайларын өткөрүштү. Эркин Көкжал партиялардамыз деп Азаттык партиясы илгерки сайыздан бери келе жаткан талапкерлерин көрсөтүп чыкты. Эгемендүүлүктүн эгемендүүсү маани-маңызын берерин билдирген, азыркы бийликке альтернатива экенин билдирген Атамекен партиясы курултайын революционер, жазуучу Максим Горкийдин жанында өткөрдү. Кыргызстан өлкөсүн бөлүп жарууга, бүлүндүрүүгө жол бергиси келбеген Бүтүн Кыргызстан партиясы коммунисттерди башына коюп чыкты. Ал эми Атажурт Кыргызстан партиясы өлкө башчы Садыр Жапаровдун бийлигин колдогаларын билдирди. Дагы партиялар 14 октябрга чейин курултайларын өткөрүшөт.